Кыргызстанда вируска каршы препарат аба менен сууда керек болуп жатат. Жакында эле россиялык окумуштуулар тарабынан иштелип чыккан Авифавир дарысы Кыргызстанга алынып келинди деген маалыматтан соң ар кандай кызуу кептер айтыла баштады. Сыноодон ийгиликтүү өтүп, учурда колдонулуп жатат деген Авифавир алгач Орусияда колдонуудан өттүбү? Бул жаатта эксперттер ар кандай сын пикирлерин айтышууда. Медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев бул дарыны колдонуунун такыр кереги жок. Аталган Авифавир азыр коронавирус жана пневмонияны дарылоо протоколуна кирген эмес. Бул коркунучтуу дейт. Бул Россияда Авифавир деп чыгарышкан, эң башында Японияда чыккан. Бирок дүйнө боюнча муну пайдаланбай коюшту. Эмне себептен? Тератогенный эффект деген бар. Эгер жаш аял эркектер пайдаланса, алардын төрөлгөн балдары анан мындай уродстволор менен болот да, патология менен. Ошол себептен дүйнө боюнча муну жол бербей коюшту бул дарыга. Ошол эле маалда Россия муну чыгарып баштады. 3 компания чыгарып атат. Эрфарм, Фармсинтез дегендер, андагы бирөөсү бар. Алар чоң объемдорду чыгарып, анан өзүнүн дарысын жылдыш керек да, мындай маркетинг кылып, аны сатканга аракет кылыш керек. Эксперт Айбар Султангазиев COVID-19 каршы дары албетте керек, бирок дарылоо протоколуна кирүү абзел. Аталган Авифавир дүйнөдөгү коронавирусту дарылай турчу эң натыйжалуу дару болот деп ишендирип жатышат. Бул жалган. Анткени ал азыр толук практикалык иликтөөдөн өтө элек. Дарыны ойлоп тапкан ошол эле Япония өзү бул дарыны колдонуудан баш тарткан. Азыркы учурда бизге бул контрабандалык жол менен келип, айрым сайттарда сатууга чыгып жатыптыр. Муну бийлик көзөмөлгө алуу керек. Эгер чын эле Кыргызстан дагы бул дарыдан баш тарткандыгы чын болсо, себеби Лалафодо так эле баасы менен сатууда жүрөт дейт. Негизи мен өзүм комиссиянын мүчөсү боломун. Чек арадан өткөн товарлар негизи ошол комиссиядан өтүш керек. Бизге эч нерсени алып келген жок, колго койгонго. Анан мындай эле киргизип салышты бул дарыны. Бүгүнкү күндө пайдаланып жатышабы, ал белгисиз болуп атат. Биз жанакы сатуучу сайттарды карасак, Лалафодо, ал жакта сатылып жүргөн бул дары. Анан соц тармакта чыкканда бат эле жоголуп калды да. Бирок эми түшүнүктүү болуп атат, биздин мамлекеттин ичинде бул дары жүрүп атат. Ошол себептен Саламаттык сактоо министрлиги, өкмөтүбүз бул дары кирбейт дегенден кийин азыр ушу Россиянын дарыгерлери жардам берип атканда пайдаланып жатышабы же пайдаланган жокпу, ошону көзөмөл кылыш керек да. Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу Аида Зурдинова Авифавир дарысы эмне себептен вируска каршы дары-дармектер протоколуна киргизилбеши керектигин айтып берди. Азыркы тапта аталган препараттар изилденип жатат. Аларды биз клиникалык жактан изилденип бүткөндөн кийин гана пайдалана алабыз. Эгер Фавиправирди кокустан кош бойлуу аялдар билбей ичип алса, баласы патология менен төрөлүп калышы ыктымал. Ошондуктан ар бир дарыны кооптуу эмес экенин далилденмейинче аны протоколго кошо албайбыз, колдонуу мүмкүн эмес дейт. Бул дары өзү азыр Россияда чыгарылат, ошол аты сиз айткандай Авифавир деп да. Бирок азыркы маалда мындай жакшы изилдөөлөр боло элек. Ошондон үчүн биз аны киргизген жокпуз. Азыр анан көп эле интернетте жазып атат, гуманитарный помощь менен жиберишти. Дагы мисалы Россиядан келген врачтар кошуп алып келип бизге ошону протоколго киргизгиле деп сунуш беришти. Бирок аны биз протоколго киргизе албайбыз, анткени изилденип жаткан дарыларды протоколго киргизген бул туура эмес да. Аны изилдөө үчүн атайын мындай исследованиялар өтүш керек. Биз сөз кылып жаткан Авифавир препаратынын өз аты Фавиправир 2014-жылы Япония сасык тумоонун оор формасын дарылоо үчүн колдоно баштаган. Коронавирус пандемиясынын улам россиялык окумуштуулар дарыны модификациялап, дарылоо протоколун өзгөртүшкөн. Япония өлкөсү Фавиправир дарысын иштеп чыгып, бирок аталган дары вируска жардам бере албастыгын Японияда Киодо агенттиги жазып чыкканы маалым. Фавиправир препараты Японияда Fujifilm Holdings корпорациясы тарабынан чыгарылган. Россия Фавиправирди Эрфарм компаниясы кайрадан иштеп чыгарын билдирип, аны жакынкы мамлекеттерге сунуштоону билдирген. Жалпысынан Россияда коронавирусту дарылоо боюнча адистер 3 дарыны сунуштаган. Алардын бири Авифавир экени маалым. Внимание!
Это описание препарата, который не был апробирован на территории России, потому не разрешен к применению. Фавипиравир представляет собой химическое вещество, которое экспериментально используется в качестве противовирусного препарата против различных типов РНК-вирусов. Фавипиравир является активным веществом препарата Авиган. Буга чейин Орусия өлкөсү COVID-19 айыктыра турган дарынын 3 түрүн эл аралык деңгээлге сунуштаган. Алар Россиялык фонд менен Химрар компаниясы тарабынан чыгарган Авифавир, экинчиси Арепливир, аны Промемед фармацевтикалык компания Юнда чыгарган. Ал эми үчүнчүсү Коронавир деп аталат. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова Авифавир боюнча изилдөө сыноо жүргүзүлүп жаткандыгын билебиз. Бирок аны азыр Кыргызстан колдонууга мүмкүн эмес. Себеби ал протоколдо дагы жок. Демек практикалык текшерүүдөн толук кандуу өтө элек деп билдирет. Буквально еще в мае стало известно, аталган дары май айында эле вирусту эмдей алчу дары эместиги аныкталды. Эгер аны вируска каршы колдонсок өтө терс таасирин тийгизет. Себеби аны азыр толук практикалык текшерүүдөн өткөрө элек. Дарыны чыгарган Япония толугу менен бул препараттан баш тартты. Бирок Орусия муну иштетсе боло тургандыгын айтып жатышат. Эч кандай толук текшерилбеген анык. Себеби башка өлкөлөр бул дарыдан баш тартты. Зыяндуулугу чоң деп айтышууда. Демек бул Кыргызстанга колдонулуусу такыр туура эмес. Никаких испытаний. Буга чейин Россия Кыргызстанга коронавирустан айыктыруучу Авифавир дарысын жиберип жатканы айтылган. Бул туурасында Кыргызстандын Россиядагы элчиси Алипбек Жекшенкулов билдирген. Анын айтымында Саламаттык сактоо министрлиги аталган вакцинаны өлкөгө ташып келүүгө уруксат берген. Медицина тармагы боюнча эксперттер али толук текшерүүдөн өтө элек вакцинаны Кыргызстанга оорулууларга колдонуу туура эместигин айтып чыгып жатышат. Эксперт Султангазиев вице-премьер Аида Исмаиловага биз ремдесивир деп аталган вакцинаны вируска каршы протоколго киргизүүнү суранган, кат жиберген элек, бирок алар көңүл бурбады деп билдирет. Биз ошо боюнча 29-июнда өкмөткө кат жибергенбиз. Азыр Америкада, Европада, Австралияда, Түштүк Кореяда пайдаланган ремдесивир деген дарыны, ошо противовирусный препарат киргизилсин деп. Бирок биздин жанакы вице-премьер Исмаиловадан баш болуп, анан Саламаттык сактоо министрлигинде эксперттер каршы чыгышты. Ошол кат эч жака жыла элек. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармек департаментинин башкы директору Гүлмира Шакирова азырынча аталган Авифавир өлкөбүздө жок, бирок жашыруун сатылып жатса, сөзсүз 1955 кыска номуруна байланышка чыгып, маалымдап коюу керек. Себеби бул дарыны сатуу мүмкүн эмес, уруксат жок дейт. Авифавир препарат боюнча Кыргызстанда каттоодон өткөн эмес, клиникалык протоколдордо ал препарат жок. Ошон үчүн азыркы мезгилде колдонгонго болбойт. Кыска номерге 1955ке кээ бир жерлерде ушундай мыйзам бузуулар болуп, ал препарат сатылып жатса, ушул номерге 1955ке маалымат берип койгонуңуздарды да суранып кетет элем. 24-июлда Орусиядан 18 медицина кызматкери учуп келген. Дарыгерлер коронавирус инфекциясына жана өпкөнүн сезгенишине чалдыккан бейтаптарды айыктырууга көмөк көрсөтөт деп билдирген. Айрым такталбаган маалыматтарда дал ошол дарыгерлер тобу аталган Авифавир препаратын алып келишти деп айтылууда. Орусиядан келген гуманитардык жардамдын ичинде рентген аппараты жана интенсивдик терапия үчүн мониторлор, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар, дары-дармектер келген. Буга чейин Кыргыз өкмөтү коронавируска даба болчу Авифавир препаратын алуу боюнча Россия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан айтылган. Авифавир COVID-19 айыктыруучу үчүн россиялык окумуштуулар тарабынан иштелип чыккан дары. Ал сыноодон ийгиликтүү өтүп, учурда адамдарга колдонулуп жатат деген маалымат бар. Анда эмнеге Кыргызстанда бул дарыны дары-дармек протоколуна киргизбей жатат деген суроо бар. Жакында бул боюнча эксперттер атайын жыйын өткөрөт. Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.